Суроо берүү үчүн биринчи сөз Жумабеков Дастанбек Артисбековичке берилет. Рахмат. Биринчиден ушу элибизге ден соолук каалаймын. Ушу оорудан аман эсен чыгып кетсин деген тилек бардыгыбызда бар болсо керек. Анан Элдил Жолдубаевич, сиз азыр маалыматыңызды айтып кеттиңиз да, ошону кандай түшүнсө болот? Эми оорусаңар оору кыла, өз тагдырыңар өзүңөрдүн колуңарда дегенде кылдыңыздар да. Бул өкмөттүн позициясы ушундай болуп калды. Бул оору келди, эмне кылабыз дегенде кылдыңыз да. Мен ушундай түшүнүп калдым. Ошону тагыраак жооп берсеңиз. Ато маалыматта тура эмес чыгып кетет азыр. Урматтуу Дастан Артисбекович, мындай тактоо мүмкүнчүлүгү үчүн сизге абдан ыраазыбыз. Албетте, чынын айтсам, Дастан Артисбекович, биз вакцинация деп 3 айдан бери катуу күрөштүк. Өтө көп мындай бир аракет кылдык. Биз келгиче чейин дагы албетте өткөн өкмөттөр дагы ошол боюнча да күрөшүп келишти. Башка эч кандай чара жок бул илдетке каршычы. Жуккан кишиге жугат экен. Биз мурда эле билгенбиз, бул бир дагы врач гарантировать эте албайт. Бир да дүйнө жүзүндө, бир дагы ал жерде мындай дары жок. Коронавирусту бирөө дарылап берем деген адам азыр алдамчы. Анткени ошол эле бир мисалы эме билебиз да, кимдерге хронический оорукчандарга, карыя картандарга, анан жанагы салмагы көбүрөөк адамдарга эң катуу тиет экен. Эми ошондуктан бул жерде биз негизи бул үмүт, анан негизи албетте бул вакцинация, андан кийин кандайдыр бир менин оюмча, менин жеке оюм, мен бул жөнүндө врач, адис эмесмин, бирок негизинен көптөгөн адамдар дарыланам деп көбүнчөсү ошол самолечениядан же болбосо ошол туура эмес бир өтө катуу, өтө күчтүү жана кымбат дарылардан кетип калып атканы бул факт. Биз бул боюнча дагы өзүнчө изилдөө жүргүзүп, адистер менен, илимпоздор менен дагы биз буларды дайындайбыз. Бирок негизинен Дастан Артисбекович, азыркы учурда бул илдет келди, кезектеги биздин оюбузча үмүтүбүздөгү акыркы толкуну келип жайылды. Азыркы учурда биз мамлекет катары ушул жердин бардыгын жапкан күндө дагы уже жайылды деген сөздүн маанисин мен айткым келген да. Ошондуктан азыркы учурда мамлекет тарабынан даярдык гана, медициналык даярдык бар, бирок ар кандай жанагы жаап токтотуп, мектептерди токтоткондагы мына дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун дагы рекомендациясы болуп атат. Билим берүү жактайларын баардыгын эле жаап салат экенсиңер, оп-оңой ошолордон баштайт экенсиңер. Бирок жаппагыла, балдарга өтө көп зыян тийип атат, билимден калып атат деп бизге да эл аралык уюмдар айтып атат. Ошол мааниде айтайын деген Дастан Артисбекович. Туура, Элдил Жолдубаевич, эми экономика бардыгыбызга керек, бирок адамдын өмүрү, мамлекет бул элдин байлыгы да. Ден соолук демек. Күнөөс бир адамды ушул дүйнөдөн кайтып кетсе, жоопкерчиликтин бардыгы бийликте, өкмөттө. Негизги максат ошол. Анан пропаганда иши. Мисалы, Стамбулга бардым мен жакынкы айларда. 18 миллион калкы Стамбулда. Мен эми 100% дейм, 90% маска тагынып жүрөт көчөдө. Бул пропаганда. 90% эли маскачан жүрөт. Бүгүнкү күндө бул пропаганда бизде токтогон. Антисептик колдонуу пропагандасы токтогон. Балким ушул да эрежени сактаса, оорунун таркашы аз жана тез өтүп кетеби деген ой пикир да. Экинчи, ПЦР. Адам баласы ооруганда үйдө жат дедиңиз. Ал кайсы дары менен дарыланат? Протокол барбы ошого жараша? Ал эмне дары ичет? Эмне менен аягат? Же ким кепилдик берет, сен ооруп туруп аяк кетесиң, чыдап тур деп. Мына ошонун үстүндө
иштерди жүргүзүү керек. Вакцинаны туура айттыңыз. Ал жактан да биз пропаганда ишинен аксап атабыз. Мына азыр площадка, ушул жерден да катуу кайрылыңыз. Кош бергиле. Айтып түшүндүрүңүз элге. Алгыла деп, оруудан жеңил өтөсүңөр деп. Мына ошонун негизинде ушул оору сыркоодон элди жеңил алып чыгып кетүү иш чара жүргүзүлөт деген мен ойдомун. Дары дармекти контролдоп коюңуздар. Акыркы 10 күндө өтө кымбаттап кетти. Кликсан, гепарин. Оору күчөгөндө дары да кымбаттады. Ошо жагына да көзөмөл салып койсоңуздар. Жооп бересиздерби? Дастамбек Артысбекович, биринчиден сиз абдан туура айттыңыз. Биз информациондук жактан аксап атабыз. Бирок өзүбүздүн колдон келген аракеттерди кылып, мына бүгүнкү күнөн баштап брифинг күнүгө чыга баштады. Ошондой эле баардыгыбыздын, мен как министр катары, зам министр катары дарын баардыгы болгон информационный аянтта колуштан келишинче айтып атабыз. Экинчиден сиз айткан Турция, сиз 90% дедиңиз, мен сизге айтып кетет элем, ал жерде эшикте жүргөндөрдүн баардыгы 100%. Себеби ким маскасы жок жүрүп калган болсо, ошол кезде эле полиция салып барып $500 штраф салат экен. Суббота, воскресенье Турцияда баардыгы ошол күндөрү локдаун болот экен. Эч ким эч жакка чыкпайт экен. Кокустук чыгып калып, кармалып калса, абдан чоң штраф берет экен. Машине жүрүп бараткан жерде кармалып калса, андан бетер экен. То есть бул деген Турцияда экономикасы абдан өнүккөн жерде, мен ойлойм, муну киргизсе болот. Биз да биринчи, сиз да мынакей мурдакы сазда болгонсуз, биз дагы ойлонуп, бир жок дегенде 500 сом менен киргизсекпиз дегенде, биздин элдердин баардыгы кыйналып кеткен. Бул сиз туура айтасыз, ковид оорусун жеңиш. Бул только эле вакцинация кылыш керек. Эгер биз 70% вакцинацияга жетип алсак, анда коркунуч жок болот. Анда бардык биздин мектептер да ачылат, вуздар да ачылат, бардык жер ачылат. Ошон үчүн ошого сиз туура айттыңыз. Могул чоң трибунаны колдонуп туруп, биз кыргызстандыктарга бардыгыбыз депутаттар, ошондой эле өкмөттүн мүчөлөрү күнүгө кайрылып турушубуз керек. Вакцинацияны өткөргүлө, алгоритм киргизген, маска тагынып жүргүлө, дистанцияны сактагыла. Эгер эчтен келсеңер, антисептик менен колдоруңарды жууп тургула деп. Рахмат. Рахмат. Суроо берүү үчүн кийинки сөз Алимбеков Нурбек Карыевичке берилет. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Эдил Жолдубаевич, мен сизге тактоо иретинде кайрылайын. Сиз айтып кеттиңиз, эми мына омикрон штамм келди бизге, жайылды, баарына уже таркады. Мектептерди жаппайбыз, экономика керек деп айттыңыз да. Ошол эле убакта Алымкадыр Сабырдинович айтып атат, мектептерди жабыш керек болуп окшойбуз, строгой режимдерди киргизет окшойбуз. Экөөңүздөр бир менин байкашымча эки түрдүү жооп берип атасыздар да. Эдил Жолдубаевич, айтсаңыз, бүгүнкү күндө мына 12 мектеп жабылып турат Бишкек шаарында. Сиздин айтканыңыз боюнча мектептерди экономика керек, башка учреждениялерди жаппашыбыз керек. Бул баары таркады деп айттыңыз да. Тактап коелучу ушуну. Рахмат, Нурбек Карыевич. Бул алгоритмди биз кече күнү кайра карап чыктык. Ушул билим берүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлигинин бирдиктүү бир приказы, дол эмеси, буйругу бар. Ошол буйрук жокко чыгарылган жок, аякта акыркы ошол пункту бар болчу. Ал мурунку толкундарда даже былтыркы бир жайларда алынган, ошондо кандайдыр бир бирдемке бирөө чыкса, ошол бардыгы жабылат деген бар болчу. Ошол буйрук кайра каралып чыга электе эле гана мындай жанагындай эски алгоритм менен жанагы 12 мектеп жабылды да. Биз ал буйрукту калтыра турган болсок,
баардык мектептер жабылышы керек болот да. Анан дагы жанагындай ПЦР тестин дагы болуп атпайбы? Бирөөсүнүкүн көрсөтүп атат, бирөөсүнүкүн жок. Анан ошол ПЦРден өзү ооруп атат, өзү ковид экенин билет, бирок ПЦР жанагына негатив болуп чыгып калып туруп, баардыгына жайылтып жүрөт. Бул чет өлкөлөрдө ошондой практика бар. ПЦР тестин албай эле сен састым болуп атасыңбы, сен грипп болуп атасыңбы, значит сен ковидсиң деп баардыгына үйдө отур, изоляция бол деп бир жака барып автобусуна барып алып ошол жерге жайылтып ПЦР тест алам, анан терапевтке барам, анан поликлиникага барам дегенди токтотушубуз керек дагы. Буну грипп катары эле көрүшүбүз керек. Бул биздин практика, биз өзүбүздүн ойлоп тапкан жерибиз жок. Дүйнө жүзү ошундай күрөшөт экен. Анан эле мамлекеттик система, саламаттык сактоо ооруканалар жанагы эң оор оорукчалдарга эле гана жардам берип, ошолорго койка месталары ошолорго сактап турат экен да. Ошондой. Анан азыркы учурда туура эпидемиологдор бардыгылар айтып атат, жайылды, тарады, керек болсо ар бир подъезд, ар бир үйгө уже кирип барды. Анан азыр бардыгын жапкан күндө дагы уже тарады да. Ошон үчүн пайда жок деп атабыз. Анда мына жабылган 12 мектепти кайра анда ачышыбыз керек экен да. Туурабы? Азыркы кечеги кабыл алган чечимиңиздер боюнча. Нурбек Карыевич, мен такта катары айтып коеюн. Биз 21-жылы республиканский штаб, ошондой эле өкмөт токтом алганбыз. Ковид боюнча кайсы жерди жабыш керек, эмнени жабыш керек, бул ар бир местный орган менен эпидемиологдор өздөрү чечим чыгарат. Эгер жанагы сиз айтып аткан 12 мектепти бул мэрия жапты, мэрия ошентип. Башка жакта мисалга алсак, Ак Талаада же башка жерде болсо, Ак Башыда болсо, ал жерде местный органы эпидемиологдор менен ошол ситуацияны карап туруп, школду жабабызбы, тойканаларды жабабызбы, биз ушундай кылып туруп, аларга мүмкүнчүлүк бергенбиз. Азыркы мынакей Эдил Жолдубаевич айтып атканды республиканский штабта дагы биз карайбыз. Андан кийин өкмөткө да чыгарабыз. Эгер Эдил Жолдубаевич айтып аткан туура болсо, анда карайбыз. Азыркыга чейин ошол мурдакы биз киргизген алгоритм менен, биз киргизген токтом менен иштеп атышат. Рахмат, ушуну тактап коелу, бекер эле элибизди кыйнабай. Мен деле ошол Эдил Жолдубаевичка кошулам. Экономиканы ойлошубуз керек. Колдон келишинче бул элибиз башка мамлекеттерде эле ковидке мындай жеңилирээк көз карашта эле карап калды, мындайчы. Ошондой эске алайлы. Анан мына ПЦР тесттер боюнча кааласа тапшырат, тапшырбайт. Самолетке учуп атканда эле тапшырат, кааласа сатып да калат. Ушунда бир иретке коюп келтирбейсиздерби? Баасы дагы бир асманды чапчыйт. Ушул боюнча акчаны келип аткан акча канча миллиондогон акчалар келип атат. Ушул элдер ушу ПЦР тапшырып, срочныйлары бар, мисалы, срочно учуш керек болуп калат экен. Ушул боюнча бир жеңилдик карабайлы, кандай деп жооп бересиздер? Сиз туура айтасыз. Биздики ай сайын ушул ПЦР тасталгандардыкы мамлекеттик лабораторияларда ай сайын биз колдун келишинче кыскартып баратабыз. Эгер башында билесиздер 2,5 миң болсо, азыркы кезде 800 сомго түштү, кээ бирлер 700. Сиз айткандай туура айттыңыз, башка жакка учуп баратканда, башка ошол самолетко отургузуп атканда же болбосо учуп бараткан өлкөдө ПЦР тести сөзсүз керек болот. Анда аны тапшырып туруп, ПЦР тестинин результаты менен учуш керек. Ооба, туура. Бирок баягы сатылып аткандар боюнчачы ушул ПЦР тести? Сатып аткандар боюнча мынакей билесиздер, мен 4 главврачты жумуштан алдым. Бирөө жана сатып атканын кармай албай калдык, ал Турцияга качып кетти. Калгандары правоохранительный органдарга биз өткөрүп бердик. Алар Кыргызстандын закону боюнча өзүнүн алат, кандай кылып эмне болуп участвовать экен. А так биз мурдакы ПЦР таскан көлдө кармаганбыз, алардын баарын правоохранительный өткөрүп бердик. И Бишкекте кармалгандардын 4 главврачты ошол ССМдегилердин 4 главврачты жумушка алып, ал правоохранительный жумуштан алып, правоохранительный органдарга өткөрүп бердик. Рахмат, мен ушул
чечим чыгарабыз, чечим кабыл алабыз. Ушуга айтып кетет элем, ушу ПЦР тести 50%га чейин кыскартуу баасын төмөндөтүү боюнча сунуш киргизет элем. Бул биздин мигранттар, 10 секунд кошуп бериңиздер. сыртка учуп аткан жарандарыбыз эле кыйналып атат да. Айттыңыздар 36 миң дарыгерибиз даяр турат деп. Ошол 36 миңден бир 200 лабораторияга бөлүп туруп, ушул жагын кыскартсаңыздар болот да, ошону суранат. Элдин эң жоон тилип аткан ушул ПЦР болот. Сиз туура айттыңыз, мына бул жерде анти монополийден кеңеши бар. Биз алар кандай коюп берсе, ошол баада кыла алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Учурдан пайдаланып сиздерди куттуктап, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Туура суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө биз тараптан мамлекеттик акы төлөп кызмат көрсөтүү ПСРлерге 1574 сом болчу. Азыркы күндө 800-900 сомдун ортосуна чейин түшүрдүк. Бул Бишкек шаарында, ошондой эле центральный жанагы госсанэпиднадзор, ошондой эле Ош шаарында. Бүгүнкү күндө ошонун натыйжасында биздин керектөөчүлөр жылдын аягына чейин ушул өткөн жылы 130 миллион экономия алды да. Бул да эсептер, тактоолор бар. Ал эми жеке жактар бүгүнкү күндө бизде 2200дөн 1500-1600га чейин түштү. Иш чаралар жүрүп атат. Бул жерде биздин акыркы расследование боюнча монополияга каршы кызматтын 2 монополист бар экен. Алар жөнүндө азыр иш чараларды жүргүзүп атабыз. Жакын арада Кудай буйрса тийиштүү иш чараны жүргүзүп, бааларын мындай кыскартууга иштерди алып барып атабыз. Ал жагынан иштер жүрүп атат. Дагы көзөмөлдөйбүз. Ушундай иштер жүрүп атат. Рахмат.